бар болгула айымдар, сүйінамыз ар болгула дайым бар. Күлкүңөрдөн нур төгүлүп жашоого, күндөй жарык жан болгула айымдар. Балдар менен базар кылып үйлөрдү, барыбызга бар болгула айымдар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде мырзалардан кем калышпаган айымдар дагы эмгектенишет. Башкалардан айырмасы мына ушул биздин кызматкерлер майрам күнү дебестен, күн түн дебестен керектүү маалда өзлөрүнүн кызматын так аткарганга аракет кылышат. Азыр биз алар менен баарлашууга аракет жасайлы. Майрам алдында алардын маанайы кандай? Жолуш капитан, азыр сиз кандай иш менен алексиз? Мен азыр республика боюнча бир айлык ошо каржы потребность боюнча маалымат даярдап атам финанс министрлигине. Биздин ошондой жумушубуз көп, убактыбыз аз. Майрам күнүндө деле ушундай жумуштар менен элекпиз. Майрам күндөрүндө деле ушундай иш үстүндө болуп сиз көнүп деле калсаңыз керек. Ооба, албетте. Негизи майрам алдында маанайыңыз кандай? Майрамдык маанай жакшы, буюрса. Жумуштан кийин сөзсүз майрамдайсыз. Буюрса албетте. Анда биз сизге тоскоол болбойлу, ишиңизге ийгилик. Азыр өзүңүздөр көргөндөй эле бул бөлүмдө дагы кыздар башын албай эмгектенип атканын көрүп атабыз. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен келе жаткан. Бүгүн кандай иш менен алектенип жатасыз? Эми биздин жумушубуз күнүгө ар кандай болот. Өзүңөр билесиңер, өзүбүз өзгөчө кырдаал министрлиги болгондон кийин өзгөчө кырдаалдар катталып турат. Ошол убакта тез арада биздин жоокерлерибизди, куткаруучуларыбызды керектелүүчү шаймандар менен, кийим-кечек менен камсыз кылуу үчүн тест сатып алууларды уюштурабыз. Андан башка дагы биздин план боюнча кете турган сатып алуу иштерибиз жүрүп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айымдары бардыгы иш үстүндө иштеп жатышат. Эркектерибиз менен тең жарыш эле жүрөбүз. Ошонун негизинде баарына кааларым чын ден соолук, иштерине ийгилик, күнү түнү дебей биздин граждандык болсок дагы ошол биздин эркектерге, бүт аскердик кызматчыларга жөлөк таяк болуп, аркасында болсо дагы жумушубуздарыбызды көрсөтүп, ийгиликтин үстүнө жүрөбүз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.